Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Силерди ушул бүгүнкү тасмамда көргөндө айымдан кубанычтамын. Менде ошо бүгүнкү кыла турган сөзүм бул Сары Жаз ГЭС каскады боюнча эң божомол эсептөөлөр. Бүгүн ушул Сары Жаз ГЭС, Сары Жаз суусу, Сары Жаз өрөөнү ээсиз, эбегейсиз ээн талаада эч ким жок. Карасаң, бир да мындай жол жок, бир да айыл кыштак жок. 100 километр тегереги баары дымдырс да, эчтеке жок. Сары Жаз ошону менен бирге болгондо, Сары Жаздын күчү укмуштуудай. Суусунун, Сары Жаз суусунун узундугу 400 километрден ашат. Анан негизи ушул суунун өзүнүн мындай бети, келбети, айнеги, суу айнеги 28500 километр квадрат. Андан сырткары карасак, метр секундасына, 1 секундада, ошо кубту караганда 208 кубометр секундасына агат. 200 кубометр секундасына агыккан бул эмне деген күч, бул аябай чоң күч. Ошону менен бирге аяка плотина куруу абдан оңой. Анткени суу жылдан жыл мөңгүлөрдү тешип туруп, анын ичинде аябай мындай терең каньондорду, бийиктиги керек болсо ошол 60-40 метр, 20 метрдей каньондорду тешип чыкты да, ошол аккан жеринен. Бүгүнкү күнү ошол Терскей ала тоону тешип өтүп, ушул Сары Жаз суусу Эңилчектен баш атын алып, Сары Жаз тоо мөңгүдөн баш ат алып, Кыргызга бир да пайдасын тийгизбей, Кытай жака агат дагы, Кытайдан чоң ашуу төрдөн өтүп туруп, анан ушул Тарим суусуна кирет дагы. Тарим суусу ушул Ак суу оазиске, Кытай Кыргыз автоном областына мындай өзүнүн пайдасын алып кетти. Оазисте ушул Тарим жана Ак сууну аябай жакшы мындай суу менен камсыз кылат дагы. Негизи баягы кытайлык кыргыздар ошол Шинжанга кандайдыр бир пайда алып келет. Кыргызстанга бир да пайда алып келбейт да. Ошо менен суу агып кете берет. Эгерде мындайынан караса, Сары Жаз суусу Кыргызстанга көп пайда алып келмекчи да. Күнү бизде Дүйшөн Маматканов деген Сары Жаз ресурстары боюнча сөзүн айтып кеткен, өзү ушул булактарда бар, ушул видеонун булактарында. Эгерде ушул Сары Жазды өздөштүрсө, Кыргызстан экономикасынын мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатат эле да, абдан. Жана Кыргызстан менен Кытайга абдан чоң пайда алып келет эле деген сөз бар да. Анын ою боюнча, баягы эсептөөлөрү боюнча, бүгүнкү күн 75% ошол суунун колдоо Батыш Кытай өрөөндөрү, Шинжаң Уйгур автономиялык району колдонот. Жана ушул суу 1,5 миллион киловатт саатка чейин энергия иштеп чыгарууга мүмкүн болгон 4-5 ГЭСти курса болот эле да. Сары Жазда ошол 500 миллион куб метрге чейин суу сактагычы курулуш курганга мүмкүнчүлүк бар деп айткан да. Ушул Кыргызстанга да, Кытайга да бирдей пайда алып келмек деп айтат. Кыргызстан суу башыбыз, бирок ал сууну колдонбойбуз. Кичине эми эсептөөлөргө барайын, кичине эсептейли, карайлы. Азыр мен бир файлымды ачып алайын, мына көрөлү. Эми могу карта менен карап көрөлү. Сары Жаз тоону аралап туруп жол салса, серпантин деп балким 200 километрге барып калышы ыктымал да. Бирок түзмө түз ченесек, бул 94 километр куруш керек болот. ...94 километр курса Сары Жаздан, бул деген бүгүнкү күнү ушул бизде баалар, биздин Минтранстын баасын алалык, ал жогорулатылган баа деп айтылат, бирок баягы тоолуу жергеде жолдун анык баасы ошондой деп эсептеп коюп макул бололу. Ошондо эгерде макул болсок, $1,5 миллион 1 километр жолуна кетет. 94 километр тоолуу жолду салса, анда жалпы баасы $141 миллион чыгып кетиши ыктымал деп айтышат да. Ошол жолдун боюна леп салыш керек. Эгерде Орусиянын, мисалы үчүн, маалымат булагына карасак, Орусияда Петербург электромонтажынын баасын алсак, мисалы үчүн, аякта ошол оңой эмес лепти салууга
мындай татаал рельефте лепти салууга 1 метр, 1 жөнөкөй метр 2400 рубль дейт да. Эми ошол долларга айлантып туруп эсептейли. Эсептесек, ошондо 94 километр леп баасы мындай айтканда 2 миллион 685 миң 714 доллар болуп калат дейт да. Ошондо өзүнүн ушул узундугу 94 километрге ошол лепти салганды карасак. Лепти салдык дейли. Анда негизи ошо Кыргызстанда 1 ГЭС куруунун баасы кандай? Ушул 1 мегаваттык ГЭС курууга 1,35 доллар кетет дейт да. Эгерде ошону чын деп алсак, мисалы үчүн Токтогул ГЭСинин баасы анда 1,7 миллиард доллар болмок да, бүгүнкү баалар менен курганда. Эгерде Сары Жазга ошол Токтогул ГЭСине окшогон ошондой эле 1260 мегаваттык 5 ГЭСти курса, анда ошол 5 ГЭС 6300 мегаватты бермек дагы. Жана жалпы баасы 8,5 миллиард долларды түзүп калмак. Эгерде ушул жолдун баасын жана лептин баасын кошконубузда, анда жалпы Сары Жаз каскады 5 ГЭСтен турган Сары Жаз каскадынын баасы ушул 8,64 миллиард долларды түзүп калат экен бүгүнкү баалар менен. Ошондо канча убакытта ушул ГЭСти курса болот эле? Негизи ушул ГЭСти куруш үчүн бир топ убакыт кетер. Негизи канча убакыт кетмек? Мен ойлойм, мисалы үчүн Орусияда кээ бир ГЭСтер 23-20 жыл салынган да. Бизде ушундай каскадты куруш үчүн аябай баягы Кытай фирмаларын тартса, аларга төлөп берсе, алар деген эң бат дегенде 6 жылдын ичинде 1 ГЭСти куруп берет да. Эң деген мындай жай дегенде жалпы ушул каскадты куруш үчүн бир 16-20 жылга чейин барып калышы ыктымал экен. Ушул 20 жылдын ичинде жумушчу орундар пайда болот, эл иштейт, ошол Сары Жаз өрөөнү мындай эл аз жашайт эмеспи, ошондо эл көбүрөөк аяка келип калат, мындай жашап калат. Ал бийик тоолуу аймак, албетте ал жерден ар кайсы адамга жакшы мындай ден соолугуна пайдалуу деп айтууга кыйын ал жерде болуш, бирок кантсе да абдан мындай жакшы экономикалык кандайдыр бир өнүгүү болуп кетмек да. Жалпы ушуну сиздерге айтайын деген бүгүн, анан дагы акырына пайдасын санап коелу. Ошол 1 каскад канча миллион доллар бермек жылына, 2 каскад канча миллион доллар берет, 5 каскад канча миллион доллар берет жылына, ошону эсептесек. Ошондо эң божомолдуу эсеп менен алганда, мисалы үчүн Токтогул ГЭСи ошо экспортко 1 сом менен сатса, 1 киловатт саатты, эгерде анын күчтүүлүгү туруктуу түрдө 1260 мегаватт бойдон болсо жыл сайын, андай эмес болот. Билесиздер, кээде суу аз, кээде суу көп. Бирок ушинтип коелу да, ушинтип баягы биздин саноолор үчүн. Ошондо бул жылына 13 миллиард сомду алып келмек, же болбосо доллар менен эсептегенде 126 миллион долларды алып келмек да, 1 ГЭС. Эгерде ошол Сары Жаз суусуна 5 ГЭСти курса, каскадты курса, божомол менен бул деген болжол менен бул жылына 55 миллиард сом алып келмек. Бул деген эгерде доллар менен санаганда 634 миллион доллар алып келмек да, 5 каскад. Мен ойлойм, бул деген 55 миллиард негизи сом бүгүнкү күнү биздин мамлекеттик бюджетибиз 400-500 миллиард түзүп атса акыркы жылдары, бул деген анын ошол 8ден 1 бөлүгү да. Бул бир кескин бир чоң бөлүк. Албетте ошол ГЭС качан акталмак, ошону да карап коелу. Эгерде ушундай негизи цифралар болсо, анда Сары Жаз 1 каскады, ошол бүт каскады 1 ГЭС болобу же бүт каскады болобу? Эгерде баягы туруктуу түрдө суу, негизи Сары Жаз суусу жайында ташкындайт да, кышында бир аз жай болот. Бирок ошону менен бирге болсо дагы, эгерде туруктуу ушундай суу берип берсе, анда 13 жылдын ичинде өзүн актап коймок. Ошон үчүн Сары Жаз каскады бул абдан экономикалык жактан мындай жакшы, рентабелдүү, кызыктуу долбоор да. Ошон үчүн ушул долбоорго өзгөчө көңүл буруш керек дагы, буга инвестиция тартыш керек.
Ал жерге эгерде дамба плотина курса, эч кимге катуу экологиялык зыян же баягы жайыттарды жоготуу же барга элге түзмө түз зыян келтире билбейт. Аякта терең каньондор, ошон үчүн даяр, гэс салганга даяр жер. Ошол менен болуңуздар, эмки видеолордо мындан да кызыктуу кылганга аракет кылам. Эгерде бизнес план кайдан жазам десеңиздер, унутпаңыздар, мага чалыңыздар, бизнес план жазып беребиз, инвестициялык планды түзүп беребиз.